саясат кыла бербеш керек да. Ошол Совбездин катчысынын айтып атканы, башка бир саясатчылар, депутаттар, чоң саясатчылар Атамбаевка минтебиз менен тигинтебиз анан мынау мишкендей минтебиз дей бергендин өзү бул туура эмес. Атамбаевди каалайбыз Кыргызстандын экс-президенти. Эгер анын кандайдыр бир кылмышы болсо, мыйзамдын алкагында аны саясатташтыра бербейли, айта бербей, көргөн жерде сүйлөй бербейли, жөн эле козгоп, алигече кылмышын бүткөрүп койсун. Анткени экс-президентке кол тийбеслик жок. Канча жолу айтып атам. Бул соодалашуу, кандайдыр бир саясаттык соодалашууда жаңы тынч отур, мына да улам башын чыгарып коюп жүргүзүп аткан саясат. Эгерде кимдир бирөөнүн кылмыш иши болсо, аракеттерин аны саясат кылбай кылмыш иш катары гана мамиле кылыш керек. А бизде Атабаевдин айланасында президенттен кеткенден бери сөз мына эртең бирси күнү кол тийбештик алынат, анан минтебиз, анан тигинтебиз. Алынат, андан кийин эмне болот? Вот маселе ушунда. Через жүз саясат. Тышкы жакта караш керек. Кыргыздар президенттерин ушинте берет экен, тигинте берет экен дегенден да кыргыздар кичине айбыгышыбыз керек. Каалайбызбы, Атамбаев тарыхый инсан. Кыргызстанга көп минустар да бар, плюстар да бар. Бирок минусу көп болгон күндө да аны ошентип эле кыйкырып саясат кыла бербеш керек.